Нур пресс маалымат борборунда жаңылыктар түрмөгү, саламатсыздарбы? Ала Бука тынч эмес. Жакында эле интернет айдыңында Ала Бука районунда айыл өкмөт башчысы Азимов Абдыбайтты 71 жаштагы соодагер аял бычак менен көкүрөк тушка сайып, жаракат алып ооруканага түшкөнү желдей тараган. Албетте күнөөлүү адам мыйзам алдында өз жазасын алат деп ишенебиз жана дагы Абдыбайт мырзага тезирээк сакайып кетишине тилектешпиз. Документим бар керек болсо. Бирок биздин редакциябызга жеткен маалыматтарга таянсак, мамлекетибизде жакшы ниет менен жүргүзүлгөн аймактык административдик реформанын жыйынтыгы менен бир топ күмөндүү кадрлар жетекчилик кызматтарга илинип кеткендиги өкүндүрбөй койбойт. Айтайын дегенибиз, биз жогоруда сөз кылган Ала Бука районундагы эң чоң айыл өкмөтү болуп саналган Ала Бука айыл өкмөтүнүн жетекчилигине ошол эле Азимов Абдыбайттын дайындалганы жөнүндө эл ичинде бир топ тескери сөздөр тынымсыз айтылып жаткандыгы. Мурда иштеп кеткен Көкжар айыл өкмөтүнүн казынасына кол салган делинип, расмий текшерүүлөрдөн кийин 46 миллион сомдун орду табылбай, чатак иштери болсо дагы сыйкырдуу түрдө эң бюджети көп айыл өкмөтүнө кайрадан жетекчилик кызматка дайындалганы көп суроолорду жоопсуз калтыргандай. Учурда 46 миллион сомдун тагдыры эмне болду? Сураган билген жан жок. Бул боюнча райондун прокурору Тазабеков мырзага дагы бир топ соолдор менен кайрылчудайбыз. Ал аз келгенсип эжеме жезде шай дегендей Ала Бука айыл өкмөтүнүн спикери болуп мурда бир нече жолу кылмыш жообуна тартылган. Кылмыш дүйнөсүндө атактуу аты бар Досонов менен да дос экендиги айтылууда. Деги эле бизге жеткен маалыматтарга көз салып отуруп, Ала Бука району Кыргызстандан бөлүнүп кеткендей ой калтырууда. Жакында эле Кош Терек айылында жайгашкан Нурмолдо атындагы мектепте 2009 жылы туулган Таиров Эрнис аттуу бала сабалып, жагы сынып калса дагы жабылып калгандыгы эмнеден кабар берет. Окуя мектептин имаратынын ичинен орун алып жатса дагы мектеп жетекчилиги бээ көрдүңбү жок, төө көрдүңбү жок позициясында камырабай отургандары дагы көп күмөндүү суроолорду жаратууда. Анонс материалыбыз жарык көрүүгө даяр болуп калганда сабалып жагы сынган өспүрүмдүн иши боюнча Ала Бука районунун ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын башчысынын коюлган колу менен иш кылмыш курамы жок болгондугуна байланыштуу делинип кылмыш ишин козгоодон баш тартылгандыгы белгилүү болду. Мындан башка дагы мамлекет ичинде мамлекет болуп алган Ала Бука районунда бир топ одоно мыйзам бузуулар орун алгандыгы боюнча редакциябызга толгон токой арыз муңдары камтылган кайрылуулар келип түшө баштады. Миң уккандан бир көргөн дегендей келген кайрылуулар боюнча журналисттик иликтөө жүргүзүүнү көздөп, айтылуу Ала Букага сапар тартсакпы деп турабыз. Милициядагы коррупция же максатына жетти окшойт. Редакциябызга бир куржун документтерин көтөрүп келген Бермет аттуу айымдын арыз арманын муңун угуп, көтөрө келген документтерин көрүп отуруп, ага жана анын шериктерине мыйзамсыз кылмыш иши козголгондугун, биздин борбор менен бир нече жылдан бери кызматташып иш алып барып жатышкан дасыккан, тажрыйбалуу юрист адвокаттарыбыздын мындай болушу эч мүмкүн эмес, жарандык ишти көз көрүүнө кылмыш ишине Аламүдүн районунун ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынын тергөөчүсү Диана Карымшакованын анын мындай өзүн билемдик иштерине жол ачып берген ички иштер бөлүмүнүн ошол убакта тергөө боюнча орун басары Максат Абдымомуновдун ал ишти сотко жөнөткөн райондук прокуратуранын эрдиктерине эстери ооп, тендиреп бир топко чейин өздөрүнө келе албай турушту. Бул Далайдын тагдырын талкалаганга багыт алган кылмыш ишиндеги камтылган фактылар боюнча ошол эле райондук сотто жарандык тартипте каралып, эч ак эле күчүнө киргендиги дагы эске алынган эмес. Тергөөчү тарабынан одоно мыйзам бузуулар орун алгандыгын, ал өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргөлем деген тергөөчүнү РОВДда, прокуратурада ай деген ажо, кой деген кожо табылбагандыгына караганда, иттин өлүгү башка жакта көмүлүп жаткандыгын колубузга тийген документтер тастыктап турду. Болбосо мындай жосуну жок жоруктар болмок эмес. Ошол эле учурда акка Кудай жак дегенде 2024 жылдын 4-июлунда Аламүдүн районунун судьясы Маматалиев актоо өкүмүн чыгарат. Андан башка чечим чыгышы мүмкүн дагы эмес болчу.
Бул чуулгандуу иште жабырлануучу статусун алып, бутуна тийбей чуркап болгон тааныш тамырларын ортого салып жүргөн Айткүл Жумакожоева аттуу айымдын кылган кылык жоруктарын көрүп, угуп отуруп, жакабызды кармагандан башка айлабыз калбады. Өзүнүн жеке кызыкчылыгын ойлогон Айткүл айымдын бир эмес 3 адамдын тагдырын талкалаганга багытталган кылмыш иштин материалдары менен таанышып отурган адам бул окуя Кыргызстанда болгондо дагы Борбордун боорунда жайгашкан Аламүдүн районунда орун алгандыгына ишенбесе керек. Айткүл айым айтканыман кайтпайм деп ташка тамга баскандай биринчи инстанциянын өкүмүндө бардык жагдайлар жиликтелип турса дагы Чүй областтык сотунун Жаналиев мырза төрагалык кылган соттук коллегиясы райондук өкүмдү бузуп, ишти кайра ошол эле сотко башка курамда каралсын деген аныктама чыгарып, артка кайтарды. Учурда бул буйрук менен токулган кылмыш иши боюнча сот тарабынан акыркы чекит коюлбагандыгына байланыштуу сотко кысым болуп жатат деген жалааны жармаштырып албас үчүн юрист адвокаттарыбызды оозун ачырган көп фактыларды айта албай тушалып турабыз. Кандай болгон күндө деле акыркы чекитти сот коет деңизчи, бирок сот системасынан дагы деле болсо сорттолбогон соттор бар экендигин эске алганыбызда ар кандай жыйынтыктар чыгып калышы мүмкүн деген ой санабыздан кетпей жатат. Сотко кысым болуп жатат, жалган сатылган журналисттер деген жалган жалага илинип калбашыбызды көздөп, журналисттик этиканы сактай отуруп, ушул жерден бул ишке тыныгуу берүүнү туура деп таптык. Эгерде андай эмес, мындай менин дагы өз чындыгым бар деген жагдайда Айткүл Жумакожоева айымга дагы редакциябыздын төрүнөн орун берүүгө даяр экенибизди айта кетмекчибиз. Жалал-Абад шаарында ишкерлерден акча талап кылууга шектелип блогер кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалыматында ал социалдык тармактарда Айка Мусаева деген ат менен белгилүү болгон. Блогер Сузак районунун ишкерлеринен жана колунда бар жарандарды коркутуп социалдык тармактарга терс сүрөттөрдү жана видеолорду жарыялайм деп акча каражатын талап кылып жүргөн. Учурда тергөө амалдары менен 120 000 жана 80 000 сом акча талап кылуу жана алуу боюнча 2 факты аныкталган. Акыркы күндөрү өзүн журналист деп көрсөткөн айрым блогерлер жалпы журналисттерге көлөкө түшүрүп жаткандыгы өкүндүрбөй койбойт. Опузалап акча талап кылуу боюнча темага улай финансы министрлигине караштуу мамлекеттик салык кызматынын кызматкери кармалды. УКМКдан билдиргендей, салык кызматынын инспектору 500 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан учурда кармалып, комитеттин тергөө абагына камакка алынган. Учурда тиешелүү тергөө иш-чаралары уланууда. АКШнын аймагында мыйзамсыз жүргөн мигранттарды массалык депортациялоо келерки жумада башталат. Бул боюнча жергиликтүү басылмалар жазып чыкты. Анда жаңы келе турган президенттик администрация массалык редди Чикагодон баштоону пландап жатканы айтылган. Бир жумада 200дөй тартип сакчы текшерүүгө чыгат деп жазылган. Маалыматта мындай рейдтер Нью-Йорк, Майами жана Лос-Анджелесте дагы болору күтүлүүдө деп жазылган. Эскерте кетсек, буга чейин АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп кызматка киришери менен мыйзамсыз жүргөндөргө массалык депортация жарыялай турганын айткан. Эске салсак, Чикагода жашаган кыргызстандыктардын саны арбын. Ушул жылдан баштап мектептердин менчигинин түрүнө жана окутуу тилине карабастан милдеттүү түрдө кыргыз тилинин көчүрүү экзамендерин тапшыруу киргизилет. Бул боюнча Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Көчүрүү экзамендери баскыч менен киргизилет жана быйылкы окуу жылынын аягында 5-6 класстын окуучуларынан башталат. Маалыматка ылайык экзамендерди министрликке караштуу Билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаменти уюштурат. Белгилей кетсек, 2023 жылы 17 июлда президент Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон. Ага ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Эл алдындагы расмий иш-чаралар да мамлекеттик тилде өткөрүлөт. Нурпресстин жаңылыктары менен тааныштыңыздар. Кайрадан кезиккенче саламатта туруңуздар. Өлкөбүздө адам укугу жаатындагы көйгөйлөр кайсыл бийлик делбесин күн тартибинде турат. Укук коргоочулар канчалык коңгуроо какпасын, укук коргоо жаатындагы иштер алдыга деле жылып кеткен жок.
темир тору артында акыйкаттык издеп үмүт менен жаткандар канча. Дал ошол себептен Нурпресс маалымат борбору тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте укуктук талаада иш алып барат. Ошол эле тергөөнүн бурмаланышы, сотто болгон ишенбөөчүлүк жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды коомчулукка алып чыгабыз. Эгерде сиз сот, милиция, прокуратура тарабынан укугуңуз тебеленип жатса, анда бизге кайрылыңыз. Талдоочу журналист жана тажрыйбалуу жактоочу юристтер менен биргеликте сиздин укукту бирге коргойбуз. Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, окуянын чоо жайын жеринен чагылдырып иликтөөгө алабыз. Нурпресс чындыктын изи менен.